Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Сиздер менен мен география мугалими Кадырбаева жаңылай. География предмети боюнча олимпиадага даярдоо ыкмаларынын өзгөчөлүктөрүн боюнча сиздерге өз тажрыйбамды бөлүшкүм келди. Анда баарыбыз көңүл бөлүп турабыз. География предмети боюнча олимпиаданын иш планы жылда эле баарыбыз түзүп келебиз. Кыргызстандын жана дүйнө жүзүнүн географиясы боюнча түзүлөт жалпы эле. Бирок мен сиздерге атайын Кыргызстандын географиясын бөлүп алдым. Анткени ушул олимпиадага даярдык ыкмаларында Кыргызстандыкы боюнча жалпы айтып берүүнү туура көрдүм. Биринчи, биз окуучуларды олимпиадага даярдоодо сөзсүз түрдө географиялык шарттуу белгилерди үйрөтүүбүз зарыл. Эгерде окуучу шарттуу белгилерди билбесе, ал ушул олимпиадага даярдоодо картада, контур карта менен иштөөдө аябагандай кыйынчылыктарды түшүнүү өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан шарттуу белгилерди милдеттүү түрдө үйрөтүүбүз керек. Андан кийин экинчи, Кыргызстан Республикасы боюнча окуучуларга терең маалымат беребиз. Үчүнчү, Кыргызстандын администрациялык бөлүнүшү боюнча айта турган болсок, окуучулардын эң негизиги жалпы эле областтарын контур картага, район шаарларын, шаарчаларын, аянтын толугу менен жазгызуу зарыл. Ар биринин өзгөчөлүктөрү боюнча терең түшүнүк берүү керек. Андан кийин Кыргызстандын көлдөрү, суу сактагычтары, дарыялары, шаркыратмалары, мөңгүлөрү, тоолору жана чокулары, өрөөндөрү, кен байлыктары жана ошондой эле ашуулар жана алардын бийиктиги, коруктар, жаратылыш парктары, үңкүрлөр, өнөр жайлар, жаратылыш зоналары, транспорт комплекси жана Кыргызстандын ошо климаты жалпы эле деги эле өзүңүздөргө ыңгайлуу темаларды бөлүп жазып алсаңыздар болот. Географиядагы негизги шарттуу белгилер боюнча окуучулар милдеттүү түрдө билүү керек. Мен аз гана шарттуу белгилерди жаздым бул жерге. Мисалга, суу кандай түстө белгиленет, дарыя кандай түстө белгиленет, тоолор кандай түстө белгиленет, тузлуу көлдөрдү кандай түстө белгилейбиз. Мына ушулар боюнча окуучулар толугу менен билүү керек деп эсептеймин. Ошондой эле кен байлыктардын да шарттуу белгилерин жатка билүүсү зарыл. Анткени контур картага биз сөзсүз түрдө шарттуу белгилердин негизинде жазуубуз керек. Мен Кыргызстандын администрациялык аймактык бөлүнүшү боюнча практикалык сабактан же окуучуларды олимпиадага даярдоодо сөзсүз түрдө төмөнкү таблицаны жазгызам жана ошондой эле ар бир облус боюнча терең маалымат берем жана булардын бардыгын район, шаар, шаарчаларын, облустарды контур картага жалпы жаздырып аткартууга өзүм менен биргеликте даярданып жазабыз. Жана ошондой эле аларды текшерүү үчүн окуучулардан тест алам жана сөзсүз түрдө администрациялык аймактык бөлүнүшү боюнча таблица толтурушат. Мына ошонун негизинде окуучулар канчалык деңгээлде ушул теманы түшүнгөндүгүн текшерип алам. Андан кийин мына ушул Кыргызстандын 7 областын окуучуларга ар биринин аянттары, калкынын саны менен биргеликте контур картага жазгызып окуучуларга терең ар бир областтын өзгөчөлүктөрү боюнча маалымат берип алам. Ошондой эле Кыргызстандын райондорунун администрациялык картасы боюнча сөзсүз түшүрүшөт ушул темага байланыштуу. Жана Кыргызстандын аянты 198,5 миң километр квадрат, калкы 6 миллиондон ашык, өлкөдө 40 район бар, 24 шаар, 29 шаарча, 429 айыл өкмөт, 1801 айыл кыштак бар деп жалпы мына ушул маалыматтарды терең түшүндүрө кетүү зарыл. Андан кийин жалпы ар бир областты биз жазабыз. Мен сиздерге бир гана областты көрсөтө кетейин. Баткен облусу. Баткен облусу бул Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан. Түндүгүнөн Өзбекстан мамлекети, чыгышынан Ош облусу, түштүгүнөн Тажикстан мамлекеттери менен чектешет. Мына ушуларды тактап жазгызабыз окуучуларга.
жана ошондой эле Баткен облусунун райондорун аянттары менен биргеликте жаздырып, себеби дегенде алардын эсинде калыш үчүн мына ушундай практика жүзүндө жазгызуу зарыл. Баткен облусунун шаарлары боюнча ар бир шаардын өзгөчөлүгүн, канчанчы жылы шаар болгон, мына ушулар боюнча да маалымат берип ар бирин контур картага жаздырып алабыз окуучуларга. Андан кийин шаарчалары боюнча да мына ошондой эле ар бир шаарчанын өзгөчөлүгүн, ал жерде кен байлыктарын жана ошондой эле ал шаарчанын эң негизги калкы боюнча мына ушулар боюнча жалпы маалымат берип контур картага жазгызабыз. Андан кийин Баткен облусунун кен байлыктарын, ар бир облустун кен байлыктарын жазгызабыз. Жалпы эле Кыргызстандын кен байлыктарын дагы жаздырып, контур картага шарттуу белгилерин дагы толугу менен жаздырып, алардын жок дегенде ушул шарттуу белгилери эсинде калуу үчүн, кайсыл жерде кандай кен байлык чыкканын билүү үчүн мына ушул кен байлыктарды жазышат. Ошондой эле бул Кыргызстандын тоолору жана чокулары боюнча да бул 8-класстын китебинде таблица бар. Мына ушул таблицаны сөзсүз түрдө жазышат. Анткени бул тоолордун бийик чокуларын, жазык жерин, орточо бийиктигин, эң жазы жерлерин алар жатка билүү зарыл. Аларды ушул таблицанын негизинде контур картага ар бир тоонун чокуларын кайсыл жерде жайгашканын аныктап окуучулар жазышат. Мен окуучуларга кайсыл жерде тоолор жайгашканын жана алардын чокулардын аттары боюнча маалымат берем, багыт берем. Мына ошентип окуучулар олимпиадага ар бирин даярдап аракеттенип келишет. Кыргызстандын көлдөрү боюнча да ар бир көл боюнча өзгөчө маалымат берилет. Жана жалпы мына таблицаны окуучулар жазып алып, мына ушул таблицанын негизинде контур картага кайсыл көл, кайсыл жерде жайгашканын, алардын аянты, тереңдиги, өзгөчөлүгү боюнча мен багыт бергенден кийин окуучулар контур картага ар бирин жазып жыгышат. Мисалга Ысык көл аянты 6236 километр квадрат, узундугу 200 километр, деңиз деңгээлинен бийиктиги 1607 метр, тереңдиги 668 метр деп мына ушундай ар бир көл боюнча маалымат беребиз. Ошондой эле биздин Кыргызстанда аябагандай көптөгөн 500дөн ашык көлдөр бар. Мына ушул көлдөрдүн ичинен эң ирилери гана мен жаздым бул жерге. Кошумча маалыматтарды дагы айтып кетсек болот окуучуларга. Андан кийин Кыргызстан ири суу сактагычтары боюнча дагы сөзсүз түрдө ар бир суу сактагыч боюнча терең маалымат айтылат. Жана ошондой эле таблицасын толук жазышат. Мисалга Токтогул суу сактагычы, анын аянты 284,3 миң километр квадрат, плотинасынын бийиктиги 215 метр, Жалал-Абад облусунда орун алган деп мына ушул өзгөчөлүктөр боюнча ар бир суу сактагычтарды айтуу менен буларды дагы окуучуларга контур картага кайсыл жерде жайгашканын мугалим тарабынан айтылып көрсөтүп берет картадан. Ал эми окуучулар контур картага тактап көчүрүп жазышат. Ар бир суу сактагычтын өзгөчө маалыматтары бар. Мына ушулар боюнча айтсак окуучулардын эсинде калат. Андан кийин Кыргызстандын өрөөндөрү боюнча дагы айта турган болсок, сөзсүз түрдө бул таблицаны жазыш керек окуучулар. Алардын ичинен мисалга эң чоң өрөөн бул Фергана өрөөнү, узундугу 340 километр, эң жазы жери 160 метр деп мына ушул ар бир өрөөндөрдүн өзгөчөлүктөрү боюнча айтып, андан кийин бул өрөөндөрдү окуучуларга биз кайсыл жерде жайгашканы боюнча ооз-эки айтканда окуучулардын эсинде калбай калат. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө контур картага жазгызуу зарыл. Контур картага мына ар бир ушул өрөөндөрдү жазганда окуучулардын эң негизинен эске тутуусу оңой, жакшы болот деп ойлоп келем мен. Ар бир өрөөндүн кайсыл жерде жайгашканын
көбүнчө эгерде биз практикалык түрдө контур картага жазгызбай ооз айткан болсок, сабак учурунда деле, олимпиадага даярдаганда деле алардын эсинде калбай калат. Мына ошондуктан контур картага сөзсүз түрдө жаздырып үйрөтүү зарыл деп айткым келет. Андан кийин Кыргызстандагы аянты боюнча 25 километр квадраттан ашкан ири мөңгүлөр бар. Алардын дагы таблицасын сөзсүз түрдө окуучуларга жаздыруу зарыл. Алардын аянтын, узундугун, кайсыл тоо кыркасында жайгашкандыгын, мына ушуларды сөзсүз түрдө айтып, жазгызып, аларды контур картадан аныктап багыт беришибиз керек. Мисалга түштүк эңилчек мөңгүсү, анын узундугу 58,9 километр квадрат, аянты 613,2 километр квадратты түзөт. Кыргызстандын Ысык көлү булусунун чыгышында жайгашкан эң ири мөңгү. Мына ушул мөңгүлөр боюнча ушинтип өзгөчө маалымат беришибиз керек. Бул маалыматтын негизинде окуучулар өздөрүнө контур картага жазуу менен таасирдүү билим ала алышат. Деги эле ар бир сабакты практика жүзүндө өтө алсак, ар бир окуучу сабакты кызыгуу менен эстеп калат деп айткым келет. Бул жерде мөңгүлөрдүн биздин Кыргызстанда аябагандай мөңгүлөр көп, бирок мен ушул китептеги таблицада жазылган мөңгүлөрдү гана жаздым бул жерге. Андан кийин ашуулар боюнча дагы Кыргызстандагы Ош-Бишкек жолун туташтырып турган, байланыштырып турган бул Төө ашуу ашуусу, анын бийиктиги 585 километр, Өтмөк ашуусу 3330 метр деп, мына ушул ар бир ашуулардын бийиктигин жана кайсыл жерде жайгашканын окуучуларга биз багыт берип айтсак, окуучулардын ашуулар боюнча дагы көптөгөн маалыматтар эсинде калат деп ойлоймун. Мисалга Чыйырчык ашуусу, анын бийиктиги 2839 метр, Талдык ашуусу, анын бийиктиги 3615 метр, Санташ ашуусу, Кереге таш ашуусу деп, мына ушул теги эле ашуулар боюнча маалыматты айтсак болот. Ал эми Кыргызстандагы эң ири, эң бийик, деңизден келген эң бийик ашуу бул Кызыл Арт ашуусу. Кызыл Арт ашуусу, анын бийиктиги 4286 метр, Кыргызстан менен Тажикстандын аралыгындагы бийик тоодо орун алган. Андан кийин Кыргызстан дарыялары боюнча айта кетсек, мен бул жерге аз гана дарыяны жаздым. Ар бир окуучуга биз, мен эле мисалга сабагымда олимпиадага даярдаган сөзсүз түрдө дарыяларды жазгызсам узундуктары менен, аларды кайрадан кайсыл жерде экенин мен айтып берем. Окуучулар өздөрү контур картага кайсыл дарыя кайсыл жерде жайгашканын аныктап, анын узундугун мына ушулар боюнча ар бирин тактап жазып алышат. Андан кийин Кыргызстандын коруктары боюнча айта турган болсок, бул Кыргызстандын коруктары боюнча дагы окуучулар ар бир коруктун кайсыл жерде жайгашканын, канчанчы жылы өз алдынча ушул корук кылып такталганын ар бирин тактап айтып кетишет. Мисалга Сары Челек 1979 ЮНЕСКО тарабынан ушул Сары Челек коругу деп айтылган, бекитилген. Мына ушулар боюнча дагы коруктарда кызыл китепке кирген жаныбарларды баардыгын маалымат берип айтып кетебиз. Мен ушул олимпиадага даярдоодо окуучуларды сабак учурунда, практикалык сабактарда пирамида оюну аркылуу ушул суроолорго жооп берүү менен география сабагына кызыктырып келем. Ошону менен бирге акыл чабуул оюн аркылуу дагы окуучуларга көбүнчө сандар сүйлөйт дегенди пайдаланам. Анткени бул методдо окуучулар география сабагында көптөгөн сандар болгондуктан ар бир санга мүнөздөмө берип, ушул сандар эсинде калат. Сөздүктөр боюнча дагы мына ошондой ар бирин тактап окуучулар айтып келгенде эстеринде калат. Мисалга Ленин бул Чоң Алай кыркатоосунда орун алган чокуу, анын бийиктиги 7134 метр деп, мына ушул өзгөчөлүктөрүн айтып кетишет ар бир сөздүктөрдүн. Мына ушинтип мен олимпиадага даярдоо боюнча аз да болсо өзүмдүн 5 жылдык көрсөткүчүмдө аз да болсо ийгиликтерге жетише алдым. 2013 жылдан баштап биринчи райондон 1, 2, 3 орундарды ээлеп келем. Ал эми аймактык этабында олимпиаданын жыл сайын байгелүү орундарды бербей келебиз. Анткени менин ушул окуучуларды пландын негизинде үйрөтүп олимпиадага
даярдаганымдын негизинде бул ийгиликтерге жетиштим деп эсептеймин. Бүгүнкү ушул өз тажрыйбамды бөлүшкөндүгүмө көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.